Государственный университет строительства. Насирдин Исанов атындағы Құрылыш транспорт жана архитектура университетінде жаңы маалыматтык технологиялар институтун түзүлгөндүгүнө 20 жыл болду. Бул аралыкта институттан жүздөгөн жаш кадрлар чыгып, КМШ мамлекеттеринде IT технология боюнча ийгиликтүү иштеп келишет. Институтту төптөгөн техника илимдеринин доктору профессор Бейшенбек Укуевдин 70 жылдыгына карата жыйын өтүп, анда борбордон чыккан адистердин ийгиликтери жана учурдагы керектүү кесипти өнүктүрүү жолдору талкууланды. Жыйында санариптештирүү, табигый тилдерди компьютерди аркылуу иштетүү жана заман талабына жараша адистерди даярдоо боюнча баяндамалар окулуп, бир нече мамлекеттен келген окутуучулар тажрыйбасы менен бөлүштү. Бүгүнкү күндө институттун бүтүрүүчүлөрү чет мамлекеттердеги өнөктөш окуу жайларга барып билимин уланта алышат. Казакстан, Россиянын алдыңкы окуу жайларында тажрыйбасын топтогон жаштар өз өлкөсүнө келип адистерди даярдоого салым кошо баштады. Россиядагы Достук университетинен Рудиян деп коебуз. Рудияндан келип, казактардан келип, Казакстандан келип, бул жерде 10га жакын магистрлер өзүнүн диссертациясын коргоп, биздин дипломду жана ошондой эле бүтүп аткан университеттин дипломдорун алышты. Бул тармактуу университет ошол Шанхай кызматташтыгына кирген мамлекеттердин алдында түзүлгөн университет болуп эсептелет.